2012-жыл Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин указы менен үй бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк жылы деп жарыяланды. Бул указдын аткарылышы боюнча өкмөт жана жергиликтүү бийликтер иш-чараларды иштеп чыгып жаткандыр. Ага чейин бул указ боюнча коомдук фонддор, өкмөттүк эмес уюмдар өз сунуштарын айтып чыгышты. Жакында Бак Дөөлөт коомдук фондусу Кыргыз улуттук университети менен биргелешип, университеттин базасында улуттун уюткусу билгилер деп аталган кереге кеңеш өткөрдү. Бул кеңешке коомдук ишмерлер, илимий жана чыгармачылык интеллигенция, жаштар уюмдарынын өкүлдөрү чакырылган. Иш-чараны ачып жатып, Кыргыз улуттук университетинин ректору профессор Искендер Исамидинов буларга токтолду. Бул кереге кеңештин улуттук интеллигенциянын уясы болгон улуттук университетте өтүшүнө биз абдан кубанычта болдук. Колдойбуз. Анткени Кыргыз интеллигенциясынын пайдубалы, Кыргыз интеллигенциясынын уюткусу ошол улуттук университеттен түптөлүп баштаган. Алгачкы интеллигенциялар дагы ошо улуттук университеттин бүтүрүүчүлөрү болгон. Аны өзүңүздөр менден жакшы билсеңиздер керек. Быйылкы жыл президентибиз Алмаз Шаршенч Атамбаев айткандай, 12-нчи жыл үй бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк жылы деп жарыяланды. Буга өкмөтүбүз дагы, жогорку кеңешибиздин депутаттары дагы, ушу биздин мамлекеттин алга жылып, өнүгүп кетсин деген жакшы тилек, жакшы ойдогу биздин республикада жашаган көп улуттун өкүлдөрү жапатырмак киришип, ушу элибиздин, журтубуздун тынччылыгы үчүн, жакшы жашоосу үчүн эмнелерди, кандай иш-чараларды жасасак оңолобуз, канткенде алга жылабыз, канткенде ынтымакка келип, канткенде келечектин жаш муундарын жакшы жака багыттайбыз деген маселе турат. Мына ушул маселе талкууланганы жаткан жылы биздин Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин дагы 80 жылдыгы болгон турат. Элдин биримдүүлүгүн, ынтымагын сактап, улуттун үй бүлөнү туу тутушу, айкөлдүк менен кечиримдүүлүгүн баяндап сыйдырган негизги 3 доклад окулуп, андан кийин талкууга убакыт берилди. Кереге кеңеште жасалган бул докладдар азыркы коомдогу терс көрүнүштөрдү жою үчүн биз алгачкы башатыбызды эстеп, ата-бабанын салт санаасын, даанышмандыгын эстесек, маселелерди чечүү тездей тургандыгына басым коюлган. Топтолгон маселелерди чечүү үчүн улуттун түпкүрүндөгү күч кубатка, элдин жакшыларына, карыяларына, күжүрмөн жаштарына таянуу жолу айтылат. Улуттун уюткусу билгилер деп аталган кереге кеңештеги докладдарды жана ал боюнча ой пикирлерди кыскартылган түрдө жалпы телегөрүүчүлөрдүн назарына коймокчубуз. Алгач сөз кезеги билгилер элдин куту деп аталган доклад менен иш-чаранын уюштуруучусу Мелис Мураталиевде. Элдин биримдиги эмнеден башталат деген суроого жол табуудан мурун биз адегенде эл деген түшүнүктүн чечмелешин талдап көрөлү. Кандай гана эл болбосун, улутуна, дүйнө таанымына, маданиятына карабай, жашаган аймагына карабай, эл өзү 3 катмардан турат. Элдин эң негизи же түбү болгон катмары бул букара эл. Ортоңку катмарында билгилер турат. Ал эми ошо элдин башында же болбосо башында турган орунду ээлегендер бул көсөмтөр болот. Ушул 3 катмар бул табигый мыйзам десек деле болот. Анткени кайсы гана эл болбосун, эгер эл деген өзүнүн тутумуна жеткен калк болсо, анда ушул 3 катмардан турат. Букара эл бул жалпы элдин санын, өлчөмүн, анын күчүн, кубатын көрсөткөн көрсөткүч. Ошол элдин ким экенин таанытканда көрсөткүч. Ал эми башында көсөмдөр дегенибиз бул аты айтып тургандай эле ошол элди
баш көз болуп элди баштаган, элди башкарган адамдар, же болбосо азыркы тил менен айтканда бул мамлекеттик кызматта турган башкаруучулар. Ал эми ортодогу билгилер деген түшүнүк бул элдин уюткусу же элдин куту десек деле болот. Анткени билгилер ар дайым элди уютуп, элге багыт көрсөтүп, элди үндөп, элди жаңылыкка, жакшылыкка чакырган ушул билгилер болот. Билги деген ким бул өзү? Билги бул белгилүү өлчөмдөгү элге иш кызматын арнаган, сөз өткөн, ишенимине жеткен жана аларга багыт берип, аркасынан ээрчите алган билгич адам. Билгилер өз арадагы түрүнө жараша үчкө бөлүнүшөт. Сөз билги биринчиси. Сөз билги бул сөз атасын тааныган, сөздүн күчүн, касиетин колдоно билген, пайдалана билген жана сөз тереңине жеткен билгилер. Экинчи түрү бул иш билги. Иштин жөнүн таанып билип, ишти уюштура алган, ишти жүргүзө алган билги адамдар. Ал эми жөн билги бул көп нерсенин жөнүн таанып, ишке да, сөзгө дагы, турмуштук жайга да баардыгына жөндөмдүү болуп, иликтеп, ошо турмуш жагдайды иликтеп, тыянак чыгара алган билгилер бул жөн билгилер болот. Эми билгилердин деңгээлине жараша дагы алар дагы үчкө бөлүнүшөт. Биринчиси бул жамааттык билги. Кайсы бир жамааттын, мекеменин, уюмдун билгилигине жеткен билгилер бул жамааттык билги болуп эсептелет. Экинчиси аймактык билгилер. Бул элдин белгилүү бир аймагына тиешелүү өзүнүн билгилигин тааныткан билгилер. Анан үчүнчүсү бул эл билгилери. Эл билгиси бул жалпы элге эмгегин арнаган, кадыр өткөн жалпы эл ошол билгинин пикири менен эсептешкен элдик адамдар бул эл билгиси болот. Бирок бул жерде мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Билгилер түрүнө да деңгээлине карабай, булар сөзсүз эл башында же башкарган адамдар деп түшүнбөш керек. Жетекчи кызматта болбосо да билги бул катардагы адамдар да болушу мүмкүн, кызматта эмес. Эгер табияттан алып карап көрсөк, мисалы кээ бир жаныбарлардын, куштардын же балыктардын кээ бир түрлөрү жамаатташып жашашат. Ошол жамаатташып жашаган ошо жандыктардын дагы байкасаңар башында кырааны же болбосо билгиси деп койсок болот, турат да. Эгер ошол кырааны жок болуп калса, анда ошол жамааты, ошол үйрө болобу эмнеси толугу менен кыйроого учурашы мүмкүн да. Бул табият мыйзамы боюнча. Адам коомунда дагы ушундай эле нерсе көрүнөт. Мисалы белгилүү Лев Гумилевдин өзүнүн чыгарган тыянагы боюнча ар бир этнос улуттун пассионарий деген түшүнүктү киргизди илимге. Бул ошол биз айтып аткан билги десек болот. Ошо улуттун уюткусун кармаган, элди уюта турган, элге багыт көрсөткөн, элдин элдүүлүгүн сактап турган адамдар, ошо билгилер. Билги бул жыйынтыгында эми айтканда бул элдин куту же уюткусу деп ошону менен биз токтолуп атабыз. Анан бирок билгилерди дагы мындай тереңирен изилдеп көрсөк, аларда дагы көп кырдуу болуп, дагы көп катмарларга бөлүнөт экен. Мен ошон үчүн сиздерден уруксат сурайм, ошону колдон келишинче чечмелеп бергенге. Кайсы гана түрү болбосун, билгилер өз арадагы, мисалы түрүн айтып атпайбызбы, сөз билги, иш билги, жөн билги деп. Ар бир түрүндө, ар бир жаатында билгилер дагы катмарларга бөлүнөт. 3 катмарга бөлүнөт. Бул биринчиси ойчулдар, иликтөөчүлөр, экинчиси ишке ашыруучулар, үчүнчүсү калыпка салуучулар. Ар бир катмардын өзүнүн аткара турган милдети, орду бар. Биздин алдыбызда бир чоң маселе турат. Биз айтабыз, билгилер биримдиктүү же ынтымактуу деп кээде айтабыз. Бирок билгилердин биримдиги канчалык деңгээлде бүгүнкү күндө өзүн актап атканын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мен айтайын дегеним, билгилердин биримдикке же ынтымакка чакырчу эмне негиз бар? Биз көбүбүз айтабыз, кыргызда сөз бар. Ынтымактуу бололу, биримдиктүү бололу деп. Ушул сөздүн түшүнүгүнө жетип айтабызбы, же кээде
баягы биз колдонуп күнүгө турмушта пайдаланган сөздөрдү автоматтык түрдө эле айтабызбы? Эгер ушул сөздү талдап көрсөк, ар бир сөздүн өзүнүн салмагы, жүгү бар, ошонун тереңинде жаткан түшүнүгү да бар. Мен айтат элем, ынтымак менен биримдик бул эки бөлөк түшүнүк. Экөөнүн айырмасы да бар да. Мисалы, ынтымак бул адамдардын, топтун, элдин ортосундагы негиздүү бир маселени кармаган алака. Бул мисалы, дүйнө таанымы, тили, дини, маданияты, кылк мүнөзү ар башка болгон элдердин ортосунда болгон мисалы эл аралык мамиле болушу мүмкүн. Же болбосо улут аралык достук. Мында ынтымак байкалат. Же бир үй бүлөнүн деңгээлинде алып карап көрсөк, кээ бир үй бүлөлөр бар, үй бүлө бүчөлөрү баалуулуктары ар башка, багыттары ар башка, бирок бир туугандык сый мамиледе болуп, алар ынтымакты көрсөтүшөт, а бирок биримдиги болбой калышы мүмкүн. Ошондо ынтымак менен биримдиктин айырмасы мындан экен. А биримдик деген эмне дегенде, биримдик бул топ баалуулуктардын төп келиши да. Адамдардын баалуулугу эмне болсо, эмнени көздөсө, эмнени бийик баа тутса, ошонун негизинде элдердин биримдиги чыңалат. Бул түшүнүктүү болуш үчүн мындай бир мисал келтирсек болот. Мына билесиздер, биздин акыркы жылдарда көп эле баштан өткөн чоң мамлекеттик деңгээлде мамлекеттин тагдырын чечкен көптөгөн окуялар болду. Эгерде мамлекет же өкмөт бир туура эмес иш кыла баштаса, кыянаттык кылып баштаса, биздин оппозиция күч болуп биригишет. Бул биздин турмушубуздан байкалган нерсе. Бирок ошол бириккенде өкмөттүн жасаган чаралары ошо оппозициянын күчүн баамдап, байкагандан кийин алар бир чара көрүшөт. Ошол чара көрүнгөндөн кийин көбүн эсе ошол оппозициянын биримдиги кайра чачырап кетет. Ар ким өз багыты менен, орду менен тарап кетет. Эмне себептен? Бул учурда, бул жерде биримдик эмес, бул жерде ынтымак гана болгон, убактылуу. А биримдик боло турган болсо, алар ажырабайт эле. Анткени алар кандай гана чара көрүлбөсүн, алардын баалуулугу, багыты бир болгондо, алар ар дайым бир муштумга түйүлгөндөй, бир багыттуу, күчтүү болмок. Эми бул мисал эле. Эми биздин алдыбызда мындай маселе турат. Биз эми аны бийликке тийишип же болбосо оппозиция деп бөлбөйбүз, тескерисинче. Биздин алдыбызда элдин билгилери кайсы багытында, кайсы тармагында болбосун, ошол биримдик деген маселени көтөрүп чыгышыбыз керек. Ал үчүн биримдиктин негизинде турган, биримдикти уюта турган бул өзү баалуулук. Баалуулуктун негизинде гана биримдик келет. Башка эч бир маселенин негизинде биримдикке эч убакта эл келе албайт. Муну тарыхта тастыктаган, муну турмуш, жашоо өзү канчалаган миң жылдардан бери сынактан өткөрүп, баса белгилеп көрсөтүп да турат. Биримдик баалуулуктун гана негизинде болот. Биз бүгүн биримдикке келебиз десек, анда биз баалуулуктарыбызды такташыбыз керек. Кайсы баалуулуктун негизинде биз биригебиз? Кээ бирлер айтышы мүмкүн, кызыкчылыктын негизинде биригебиз деп. Бирок кызыкчылык бул ошол баалуулуктун жагдайга жараша убактылуу мөөнөттү көрсөтүп турган гана көрсөткүч, кызыкчылык. А негизинде баары бир баалуулук турат. Баалуулугубуз эмне болсо, ошонун негизинде гана биз бир нукка, бир багытка келе алабыз. Мен баарыңыздарды чакырат элем, ошо эгерде мына элдин уюткусу болгон билгилер өз ара биримдикке келишсе, ал эми биримдикке келиш үчүн биз баалуулуктун негизинде биригишибиз керек. Демек, биздин алдыбызда чоң маселе турат. Биз бүгүнкү күнү кайсы баалуулукту көтөрүп даңазалап, кайсы баалуулуктун негизинде биримдикти уюта алабыз? Буну билгилердин алдындагы чоң жооптуу маселе деп мен эсептейт элем. Эгерде билгилер биримдикке келсе, анда алар элди биримдикке уютары бул анык эле болуп турат. Анткени билгилердин дагы бир касиети уюткулук дегени. Эгер билгилер биримдикте болсо, алар көсөмдөрдү же болбосо көсөмдү ар дайым мындай
таасирин тийгизе алат да. Көсөм менен элдин ортосунда байланыш болуп көпүрө болуп тура алат. Эгерде көсөмдүн ордун көсөмдөр ээлесе, ордуна татыгандар, анда билгилердин көсөмдөргө тийгизген таасири эмне болот? Кеңеш болот, сунуш болот. Эгерде көсөмдүн ордун көсөм эместер ээлесе, кээ бир учурда андайлар байкалат биздин турмушта. Анда билгилердин таасири көсөмдөрдү ооздуктап, тизгиндеп, багыттап турганга кудурети жетет. Эгер алар биримдиктүү болсо. Эгер биримдиксиз болсо, анда алардын колунан андай таасирлүү күч көрүнбөйт. Эми элибизди жалпы ошо биримдикке башынан аяк же болбосо 3 катмарды бир калыпка салуучу ошо билгилердин колунда экени мен баса белгилеп айткым келет, сиздердин колуңуздарда, билгилердин колунда. Анан ушундан улам, эгерде билгилер биримдикке келип, элди биримдикке уютса, анда анын аркасынан келаткан дагы бир асыл сапат келет. Бирдиктүүлүк деген. Бирдиктүүлүк бул биримдиктин эң бир бийик асылданган деңгээлдеги сапат. Бирдиктүү эл бул баалуулуктары, багыттары, максаттары, ой тилектери, көксөгөнү, кылган иш кызмат аракеттерин баары төп келген улуу эл. Кыргыздын тарыхында кыргыздар бир кезде дүйнөнү дүңгүрөтүп атагы ааламга жеткен улуу эл деген наамга жеткен элдин урпагыбыз биз. Мен чакырат элем, билгилер, урматтуу ошо улуттун жүзү болгон биздин кыргыздын каймактары, элдин тагдыры силердин колуңуздарда. Сиздер бир кайсы баалуулуктун негизинде элди биримдикке чакырып, бирдиктүүлүккө жеткизсеңер, бул тарыхта алтын тамга менен басылган инсандардын катарына кошуласыздар. Бул мен ошого ишенем. Анан биз бүгүнкү негизге керек кеңештин максаты ошо биримдик, билгилердин биримдигин тегерегинде сөз болгондон соң, ушул кайсы баалуулуктун негизинде деген бул чоң маселе албетте. Баалуулуктар азыр абдан көп. Өзгөчө сырттан келген баалуулуктарды биз өзүбүздүн баалуулуктарыбызды сырттан келген баалуулуктарга алмашып, өзүбүзгө көңүл бурбай, башка нукка түшүп, адашып турган көчкө окшошуп атабыз. Ошон үчүн биз алып чыга турган баалуулук жалпы элге бирдей тегиз болуш керек, биринчиден. Экинчиден, биздин улуттук уңгубузга жооп бере турган баалуулук болуш керек. Ошондо биз өзүбүздүн улуттук жүзүбүздү сактаган, ошол эле убакта дүйнөдөн артта калбаган, өнүгүүдөн артта калбаган, башка элдерден кем болбогон, кайсы бир убакта улуу эл деген наамыбызды кайтарып алганга чакырынып кетмешпиз. Рахмат. Улуттун бүтүндүгүнө доо кетпеши керек. Ал үчүн элдик салтты бузууга жол бербөө аракети болушу зарыл деген резюме берген Мелис Мураталиевдин докладын ушул эле Бак-Дөөлөт коомдук фондунун ишкери Гүлнур Беркбай кызынын «Бирдиктүү эл, кубаттуу эл» деген доклады толуктады. Жашоо мыйзам эмнеден турат? Кайсынысын бузганда элге жүк түшүп, удургуп жатабыз деген ой толгодон философиялык чечмелеништен турган бул докладты кыскартылган түрдө сиздердин назарга сунуш кылабыз. Биримдик азыркы учурда өтө керек экенин сезип, бирок ага кантип жетүүнүн жолун таппай турган маал. Билгилер бириккенде күч топтолот дегендей, жол табыш керек деген ой толгоо ар бирибизде кубаттуу болсо, сөзсүз түрдө жол табылат. Акылга акыл ширеп, акылдан жол таап, ой козгоп, тереңине жетип, бир тыянакка келсе болот. Андан соң иш түзүмүн түзүп, мээнеттенсе, ал өзүнүн үзүрүн берет. Бүгүнкү мезгил талабы кыргыз бойдон сакталабы? Ар бир элдин тилеги өсүү, өнүгүү. Ал үчүн эл күчтүү, кубаттуу, биримдиктүү, же болбосо бирдиктүү болуш керек. Бирдиктүү эл бул дүйнө таанымы, баалуулуктары, ой мүдөөсү, көз карашы, көксөгөнү, тилегени төп келген эл. Бирок мындай бийик сапатка кандай эл жетет? Кантип жетет? Деген ой түйшөлтпөй койбойт. Көп жашаган эмес,
көптү көргөн билет дегендей, турмуштун ысык суугуна күйүп, өйдө төмөнүн көрүп, ак караны таанып, жашоонун негизин түшүнгөн эл гана бийик сапатка жете алат. Азапты көрүп, акмакты көрүп, запкыны тартып, адашууда болуп, жаңылууну көрүп, ошондон улам тууралыкты издеп, чыйралып, бекемдеп, күчтөнүп, биригип, анан барып бирдиктүүлүккө жетет. Кыргыз убагында бирдиктүүлүккө жеткен элдин бири болгон. Тээ байыртан эл болуп түптөлгөнү эмнени баалап келди, эмнеге жетти, эмнени жоготту, эмнеден кем болду? Бул суроолор кыргыздын уюткусу болгон билгилердин ой тизмегине кирип, жооп таптырбай жаткан учурбу? Адамдын адамдык сапаты кандай? Аны кантип тутат? Кантип багат? Деги койчу. Суроо, жоопту кайдан табабыз? Акылы тунук адам бул суроого жоопту табат. Аны негиздейт. Акылды башкага айтат. Ушул тапкан жооптон тыянак чыгарып, турмушка ашырат. Эжелтен келаткан баалуулук биз үчүн карманар багытыбыз, изилдер мурасыбыз. Мурасты мурас кылып сактадыкпы, булгабадыкпы? Мына ушул суроолордун баарына жооп табалы. Ойлогон ой толгообуз менен бөлүшүп, бир тыянакка келип, аны ишке ашыралы, өзүбүздүн салымыбызды чын дилден кыргызга арнайлы. Деги биздин баалуулуктарыбыз кандай? Эмнени туу тутканбыз? Эмнеге байыр алганбыз? Бул суроого мындай иликтөө кылдык. Кыргыз тууралыкта жашаган эл. Тууралыкты туткан. Тууралык бул эмне? Тууралык бул Кудайдын мыйзамын таанып, жалгыз Кудайга сыйынып, жаратылыштагы шайкештикти бузбай, таразаны тең кармап, акыйкатты таанып жашоо. Бул ыргак адамдын ой толгоосунда, тилинде, дилинде, кызматында, алакасында, дүйнө таанымында, адамдын алдындагы милдетинде. Акылга толуп, эс тарткан чактан баштап, бул баалуулукту кыргыз баласы өзүнүн турмушунда мыйзам тутуп жашап келген. Дагы кандай баалуулуктар бар эле деген суроого мындай демекчибиз. Кыргыз сөз кадырына жеткен эл. Сөз кадырына жеткен эл болчу. Сөз кадырын таануу бул билгичтикке жетүү. Терең менен тайызды ылгап, асыл менен жөндү билип, пастык менен бийиктикти таанып, ушунун баарын кырдап бөлүп, сындап айтып, сапатын таанып, тереңине сүңгүп, жукасын билип, кемтигин байкап, сөлтүктөн арылып, сөздүн кудуретин, күчүн, касиетин таанып, аныктап, бышыгына жетип, көркөмдөп, саймалап, иликтеп тааныса болот. Биздин элдин дагы кандай баалуулугун сыймыктануу менен айта алабыз. Кыргыз эзелтен ар намысты бийик туткан эл болгон. Ар намыс бул эмне? Бул абройду, наамды таза бийик тутуу, ага шек келтирбөө. Кыргыз баласы уурусуна, жашаган аймагына, кылган кызматына карабай, ар бири намыска бек, ардуу болуп, элдин биримдигин, жердин бүтүндүгүн сакташкан. Эс кирген баладан тартып карыга чейин кыргыздар намыс үчүн өлүүгө даяр турганы баарыбызга белгилүү. Мына ушул жогоруда айтылган асыл сапаттарга жетип, аны баалуулук катары ыйык тутуп, кыргыздар күчтүү, кубаттуу,
жана бирдиктүү эл катары дүйнөгө таанылган. Бүгүн бизде ушул баалуулуктар барбы? Бүгүн баалуу нерсе баасыз болуп, баасыз нерсе баалуу болуп турган кезде Кыргыздын өзүнүн түпкүлүктүү асыл баалуулуктарына келтириш үчүн эмне кылуубуз керек? Эгерде биз бөтөн элдин баалуулугуна тамшанбай, өзүбүздүн баалуулуктарыбыздын негизинде биримдикке келип, башкалар суктангыдай күчтүү, кубаттуу эл болсок, колубузда кушубуз сайрап, төрүбүздө кутубуз көкөлөп, сапатка, дөөлөткө толот элек. Бир болсоң эгер бүтүндүк болот. Бүтүндүк анан кубаттап коет. Кубаттуу, күчтүү эл болсоң эгер, берилет дөөлөт, берилет сөөлөт. Жетишсиз жериң тез барып толот. Толуктоо болот жакшыга дайым. Кемип бир турат жаманы дайым. Ылайым эле элибиз бирдиктүү болуп, дүйнө элин суктандырган кубаттуу элдин бири болсун. Рахмат. Азыркы жаштар тигил же бул маселени чечүүдө илгерки биз өңдөнүп тикелей жолго түшпөйт. Алар маселенин түйүнүн тамырын изилдешет. Эмне болгондо, кайсындан улам коом туруп туңгуюкка камалып жатат деген кыйыр жолдун, каймана ойдун изине түшүп, анан чокуга чыгышат. Элдин ынтымагы, биримдиги үчүн жаштар айрыкча иш жүргүзүп жатышат. Улуу муун жаштарга жол көрсөтүп, өздөрү билбей же көзү жетпей калган учурунда жаштардын аркасында туруп тирөөч болгону дурустур. Акнур жаштар агымынын жетекчиси Болот Акматовдун доклады баалуулук жашоону калыптайт деп аталды. Ал докладдан фрагменттерди сунуш кылабыз. Кыргыздын тарыхында ташка тамга баскандай из калтырган, кылымга тете иш жасаган билгилерибиздин бири Касым Тыныстановду өзгөчө белгилеп кетейин. Касым Тыныстановдун өзгөчөлүгү элибиздин сабатсыздыгын жоюу үчүн эгебейсиз зор эмгегин арнаганы, акылмандыгы жана келечекти көрө билгендиги менен таанылып, баштаган ишинин үзүрү бүгүнкү күнү даана көрүнүп турат. Кыргыздардын сабаттуулугу совет элдеринин сабаттуулугунан кыйла артта калган сезип, билип, өнүгүүдөн артта калбайлы деп, ошол убактагы кыргыздын билгилерин чогултуп, өз каражаттарына окуу куралдарын жаратып, элибиздин сабатсыздыгын жойгонго жол чабышкан. Ушул эмгектин жемиши болуп, азыркы мезгилде элибиздин сабаттуулугу боюнча дүйнө өлкөлөрүнүн арасында Кыргызстан 14-орунда турат. Ал эми дүйнөгө таасири чоң мамлекеттерди карап көрсөк, АКШ 19-орунда, Франция 29, Россия 22-орунда, Германия 30, Кытай 102-орунда турушат экен. Бүгүнкү салыштырмалуу бейпил тынч заманыбызда өкмөттүн эле каржысына таянып, иш кылган көпчүлүк билгилердин арасында Тыныстановдор барбы? Качан чыгат? Өмүрү кыска болсо да, жашоосу узун болгон, элге кылган кызматы менен жылдыздай жанып, жарык из калтырган, элдин жүгүн көтөргөн, багыт көрсөткөн дагы бир кыргыздын жыгаан эли аксакалдарыбыз дагы ушул сөздөн баштаса, сабырдуу болсо, элди бириктирип, элди чогултуп, жанагы түндүк түштүк деген балекеттен алыс болуп, ошоңду түп табыр менен жок кылып, жалаң эле кыргыз, ошо кыргыз эли, кыргыз жеринде жашаган элдер деген эле бир ушундай лозунг, ушундай бир ниет, жакшы ниет болсо, ушу элибиз өсүп келет. Ушул жыйынды уюштуруп, бири-бирибизге сөз сүйлөп алганга ушундай жагдай түшкөн Макдөлөт фонду, ушул университеттин жетекчилигине рахмат айтып койгум келет. Эми бул жерде бардык тараптуу сөздөр айтылып атат, ошондой сөздөр айтылган өзү жакшы го деп ойлойбуз. Ар бир өзүнүн оюндагы сөздөр айтылып, мындай ачык, сындуу пикирден бир жакшы нерсе жаралат го деген үмүттөмүн. Бул элдин куту жөнүндө сүйлөп атабыз да. Бул элдин куту биринчи ушул аныктаманы тактап алышыбыз керек экен. Элдин куту кимде өзү? Мисалы, жал жөнөкөй тил менен алганда бул элдин куту маданият өкүлдөрүндө, же билим өкүлдөрүндө, же бул саясатчылардабы, же жанагы капчыгы толо бизнесмендердеби?
Ушуну чынында биз ушул жөнөкөй түшүнүктү элге толуктап айтып бере албаганда бүгүн кыргыз эли маң болуп жүрөт да, менин оюмча. Мисалы мына элдин куту делген парламентти телевизордон көрсөтүп атат. Ал жерде алар бири-бири менен мушташып атышат. Ал жерден алар оозго алгыс сөздөрдү айтып атышат. А биздин жеткинчектер, биздин өспүрүмдөр эртең биз ушулардай болобуз дегендер кадалып телевизорду карап отурушат. Негизи менин ушул боюнча бир оюм бар эле, ушу парламенттеги жыйынды таптакыр элге көрсөтпөй турган мыйзам чыгарыш керек болуп калды өзүчө. Азыркы убакта зыян келтирип атат парламентти элге көрсөтүү. Парламенттеги болгон окуяларды көрсөтүү. Бул менин өзүмдүн оюм. Ал эми бир нерселерге айтканда биз фактыларды өзүчө бир өзгөртүп кетмей жайыбыз бар да. Мына бул жерде айтып өткөндөргө кошулам. Мисалы мурун биз жакшы жашаганбыз деген сөзгө биз көп кайрылабыз да. Кайсы убакта тактап коюш керек да. Кайсы, мисалы 200 жыл мурунбу, же 100 жыл мурунбу, кокту да ар ким өзүнчө кам болуп, бул жакта байтык жаңгараш, тиги жакта боронбай, ортодо шабдан жантай, ормон тиягында Ажыбек, биягында Алымбек болуп жүргөн учурдабы. Кайсы учурда? Бири-бири менен бириге албай жүргөн учурдабы. Кайсы? Кокомдун астында бирөө, падышанын астында бирөө болуп жүргөн учурдабы. Кайсы учурда биз жакшы жашаганбыз? Ушундай далилденбеген сөздөрдү пайдалана берүү өзү коркунучка алып келет. Ал коомду маң кылат башын. Коом каяка барарын билбей, анан ошол мындайча айтканда пиарлуу сөздөргө жабышып, өзүнүн оюн айта берип, аягында аны уккан киши да маң болуп, көпчүлүк учурда биз далили жок сөздөрдөн коом өсө албай отурган учурда. Менин оюмча бул дагы. Мисалы мына силерде докладыңарды айтып өттүңүздөр. Бир нерсени мен айтып коеюн да, мына 14-чү орунда экенбиз билим боюнча. Албетте силер доклад кылган жигит, жаш жигит муну да жакшы ой менен айтып атат. Бул менин сөзүм эмес деп атат ал киши, албетте. Бул бир жерден окулган сөз. Мүмкүн ал билим алгандар боюнча 14-чү орун болуш керек. Анткени азыр электриги деле сантехника деле жогорку билимде болуп калды бүгүнкү күндө. Эми бул кандай далил менен айтылган сөз да? Бул эмне? Эл аралык көп институттар бар билим деңгээлин текшерген, мисалычы. Ошол далилдүү болсо бир жөн эле да. Бул жерде тактоо беретинде сабаттуулук боюнча билим эмес, сабаттуулук боюнча да мен сизге айтайын десем, муну дагы бир жакшылап тактап алсаңыздар, себеп дегенде бул нерсе дагы такталбай чыгып кете турган болсо, коомдо дагы биз ушундай ойду кылып алып, кандай болуп калышы дагы бир немеге алып келет да. Анан мисалы такталган маалыматтар бар. Мисалы жанагы байыркы кыргыздын жазуулары боюнчачы. Ал такталган, ошол менен биздин атабыз жазган, Барсбектин баарынын жазуулары турат. Туурабы? Мен кыргыз деген ташка тамга жазып кеткен да. Аны биз алгыче саясий эркибиз жете албай, ушу байыркы кыргыздын жазуулары деп айта албай келебиз. Бул эмне себептен экенин билбейм. Далилдүү нерсени биз айта албайбыз дагы, далили жок нерсеге көп басым жасап, мына ошону көкөлөтөбүз. Ал эми богу өсүш боюнча ала турган болсок, биз канчалык деңгээлде бир жаңы ыкмаларды, жаңы технологияларды, бир жаңылыктарды жаратып атабыз. Бүгүнкү күндө эгерде биз айта турган болсок, мына кыргыз эң улуу эл, эң акылы терең эл, эң ушундай деген сөздөрдү колдонуп атпайбызбы? Эмне үчүн ушундай элде бир кийим тигүүчү машина чыгара турган завод жок? Эмне үчүн ушул элде бир самолеттун куйругун жасай турган завод жок? Эмне үчүн ушул элде ушул бизден чыккан билимдерди башкалар пайдаланып патент менен сатып алып пайдаланып аткан жок? Эмне үчүн? Мүмкүн ушул суроого да жооп берип коюшубуз керек. Акыйкаттуулук болуш керек бардык жерде. Акыйкаттуулук болгон жерде аксакалдар айткан мекенчилик да болот, акыйкаттуулук болгон жерде эң негизи өсүш болот. Биз акыйкат менен карасак бардык нерсеге. Анткени эң улуу бийлик бул акыйкаттык. Ошол бийликти ар кимибиз жүргүзө алабыз. Ар кимибиз эгер акыйкат боло турган болсок,
туура баамдап, туура анализ жасай турган болсок, анда коом өнүгөт, өлкө өнүгөт, баарыбыз өнүгөт деген ишенимдемин. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Кусейин агайда, анан Айылчы агай сиз. Кечирип коесуздар, мен эки анжы болуп турам. Биринчи анжы мен капа болуп турам. Мынакей Кыргыз өз алдынча мамлекеттүүлүккө жетишкендиги 22-жылы кетип баратат. Биздин ойлонуубуз, кабылдообуз, түшүнүгүбүз 20 жылдан мурункудай экен. Мен ошон үчүн капа болуп турам. Экинчи жагынан кубанып турам. Мынакей бүгүнкү жасаган баяндамалар биздин эртеңки, мындан 15-20 жылдан кийинки болуучулар. Бул жерде Болот мырза сөзүнүн аягында мындай баштады. Улуктардын негизинде биригишибиз керек. Сиздер ушуларды тактап бизге айтып берсеңиздер деди. Экинчи корутунду сүйлөмү болду. Бу сиздердин баштап кеткен жолду улап кете турган муун бар деди. Бул да чындык. Бирок ошол жол барбы бүгүн? Биз көргөзүп бере алабызбы? Маселенин бар ушунда болуп атпайбы? Мына бу Мелистагы, Гүлнурдагы бул маселе менен акыркы 15 жылдан бери жүрүшөт. Канча китептер чыгарышты, канча аракет кылышты. Бирок ошолордун бардыгы тең жетпей, ошону түшүнбөй жатканыбызда Кыргызстан мамлекетинин, Кыргыз элинин трагедиясы. Биз мындан 20 жыл мурун ээрге отурганда эле кыйшык отурганбыз. Жана бүгүн да биле элекпиз. Ушул кезге чейин биздин ачык басмада ушул маселелерди айрымдар айтып жүрөт, бирок мындай талкуу иретинде ушул маселе кандай, канчалык келечеги бар? Мына ушунун тегерегинде сөз боло элек. Мына мындай канча жыл мурун ушу Кыргыз улуттук университетинде Бердибек Жумабаев деген жигит Кыргыз дүйнө таанымы деп китеп чыгарган эле. Мен ошо китепке кириш сөз жазып жетер бекен деп. Министрликке чейин жеткирип ушунун негизинде жогорку окуу жайларында орто мектепте кыргыздын философиясын окуталык. Ушул аркылуу деп. Уккан жок, түшүнгөн жок, билген жок. Демек, биздин улуу муундарыбыз жана менин муунумдагы Болоттун мууну мүмкүн башкачараак болор. Өңгөнү ээрчип, батыштын модели менен, ошолордун акылы менен жашып келатабыз. Кыргыздын акылы кандай болгон жетелекпиз. Мына Мелис дагы, Гүлнур дагы бүгүн айтып атат. Кыргыздын акылы каякта экендигин, философиясы каякта экендигин. Ошого кантип жетербиз? Демек, биринчиден биз ушул кезге чейин 20 жылдын ичинде майда чүйдө күндөлүк тиричиликтин, курсактын камын көрүп келдик. Эртеңки муунун камын көрө элекпиз. Оңоло турган эл, өсө турган эл, дегенде өзүнүн кемчилигин айтып, ошо кемчилигин жарагышына өнүгө алат. Биз ушу элементар нерсени билмейинче, ушуну мойнубузга алмайынча өнүкпөйбүз. Мына бул жерде отурган муундун милдети жок дегенде ошол чындыкты айтып, ошол чындыкты кантип ишке ашыра алабыз? Мына ушуну Болот окшогон өрүгүп келаткан, милдет коюп аткан балдарыбызга ак нерсени айтышыбыз керек. Демек, Кыргыздын философиясы, Кыргыз дүйнө таанымы, Кыргыздын жашоо тиричиликке болгон мамилеси келечектүү, ал өлө элек. Рахмат. Кезекти Айылчы агайга берели. Чын эле ушунчалык күчтүү тарыхы бар, күчтүү эл, акылдуу эл эмне үчүн жарды жашайт? Эң эле негизгиси эмгек жагына келгенде биз бардыгынан артта калып атабыз. Жаныбызда турган кытайлар турат, жаныбызда дуңгандар турат, алысып барбай. Өзүбүздүн жаман көрүп аткан, тигинтип минтип аткан эле кошуналар бай болуп кеткен. Ошонун баары тең эле эмгек менен байып атат, эмгек менен оокат кылып атат. Анан мына глобалдаштыруу дейбиз, глобалдаштыруудан качып кутула албайбыз. 1,5 миллиард Кытай баары бир глобалдаштыруунун бир эмеси да бир жагы. Анын элин
эч качан эч ким токтото албайт, алардын экономикасын эч ким токтото албайт. Бүт дүйнө жүзү азыр Кытайды карап калды. Америка баш болуп жардам бересиңерби жокпу деп. Эң эле биринчи билим. Ошо бала бакчадан, мектептен билимди күчтүү бериш керек. Жогорку окуу жайларын чамбай, аныс жаман, мунус жаман деп кайра жаман жагын жакшы кылып, бул жерден бериш керек. Анан билими күчтүү болсо, эмгекчил болсо, кыргыз эли ошо глобалдаштырууга ошондо туруштук берет. Себеби глобалдаштыруу деген экономикалык жактан дагы тил, тарых бардык жагынан басып кетет. Ассимиляция деген сөз бар. Жанагы 30-40 жылдарда, 50 жылдарда ушул кылымдын кыргыз жоголот деген ошо ассимиляциянын бир түрү. Миллиону Россияда жүрсө, жарым миллиону Казакстанда жүрсө, азыр дагы 1 миллиону Кыргызстандын ичинде дагы аралашып тентип жүрсө, ассимиляция күчөйт, тил жоголот, тарых жоголот, анан кыргыз жоголот деген сөздү. Ошон үчүн билим менен эмгекти айкаштырып кадимкидей, билими күчтүү болсо, кыргыз балдар, жигиттер мейли келе берсин, жерин бөлөк улуттагылар иштете берсин. А кыргыздар болсо үстүндө өз маданиятын, өз билимин, өз тарыхын, өз тилин өйдө коюп, ошо калкып жүрө берет да дүйнөдө. Жана Бельгия деп атабыз, башка мамлекеттерди айтып атабыз, ичинде, үстүндө аты калган мамлекеттин, а мамлекеттин ичиндеги эли башка элдер. Алар ошол мамлекеттин атын жамынып оокат кылып атышат да. Ана кыргызстандык деп аталы деп атабыз. Бул эле туура. Америкада деле бар корейцтер, кореец эмне деп коет, происхождение. По происхождению кореец, американец дейт. По происхождению немец, американец дейт. Шварценеггер деле жүрбөбү. Мына ошондой кылып эле эмне үчүн жалпы кыргызстандык деп атабасак болбойт. Биримдик деген ошо билимден, биримдик деген түшүнүүдөн, биримдик деген ошо келечекке максатыбыз бир болсо, ошо биримдик деген сөз. Ынтымак, албетте ынтымак, уруш талаш жок, ушуну кеңешип, ушундай ойбузду айтышып, жакшысын алып, кабыл алып, туурасын кабыл алып, туура эмесин дагы рахмат, оюңузга деп, урушпай, талашпай чечкен маселе деп түшүнөм. Рахмат. Рахмат. Кийинки кезекте Назаркул агай. Урматтуу мекендештер, эми бүгүн улуттун тагдырына байланышкан оңгулуу маселелерди көтөрүп жатабыз. Баяндамачылар абдан олуттуу, салмактуу ойлорун айтышты. Мага өзгөчө кызыктыккан жагы булар философиялык негизде, методологиялык аспектиден, улуттук дүйнө таанымга негизделген ойлорду айтууга салмактуу аракеттер жасашты. Мен ойлойм, ушул кайсы баалуулуктардын алкагында, мейкиндигинде, аянында улут баш коруш керек. Кайсы баалуулуктарды биз баалабай жатабыз. Ушул жөнүндө көбүрөөк ойлонуп жүрүм да. Мына өзүңүздөргө айкын таасир мисал катарында бул улуттук тилди алып көрөлү. Мына эгемендүүлүккө чыкканыбызга 20 жыл болду. Мына бүгүнкү күнгө чейин улуттук тил маселеси ошол мамлекеттүүлүк үн алып жүргөн өлкөдө талаштын объектиси болуп келатат. Бул өзүнчө бир парадокс. Мына биз менен чогуу эле эгемендүүлүккө чыккан прибалтика өлкөлөрүн алып көрүңүздөр. Аларды бул маселе 20 жыл ичинде иретке салынып, тартипке түшүп, бардыгы чечип жатканына баарыбыз күбө болуп отурабыз. Мына кийинки экинчи революциядан кийин да биз бул маселе бир олуттуу чечкендерге ээ болот деген үмүтүбүз, тилегибиз бар эле. Тилекке каршы окуя тескерисинче болуп атат. Мына кийинки 2 жылда ушул улуттук тилдин саясатын ишке ашырган мамлекет тил маселесин тейлеген комиссиянын үнү да чыкпай калды, дайыны жок болуп калды. Демек мен ойлойм, бул улуттун мамлекеттүүлүктүн эң башкы символу болгон улуттук тил өлкөдө мамлекеттүүлүктүн жалпы байлыгы болуш керек. Ал ушул өлкөдө жашаган ар бир жаранга таандык жалпылык болуш керек. Ушул маселе ушул мезгилге чейин күн тартибинде жылбай, өзгөрбөй сыйгырланып турат. Дагы бир экинчи бир маселе бар, тарыхый эститүү маселеси. Ансыз бул улут мамлекет күчтүү болбойт. Чыңгыз Айтматов бекеринен жанакыл маңкырчылык маселесин көтөрүп чыккан жок. Мына ушул өңүттөн алып караганда бизде улуттуу бир өзгөрүүлөр, муундардын көз карашында бир жаңыруулар эч байкалбай жатат. Дагы бир чоң маанилүү маселе бул маданият маселеси. Өзгөчө этно маданият маселеси. Биз ушул маселеге дагы олуттуу маани берип, аны жакшы насихаттап,
элдин маданий деңгээлин көтөрүү маселесине маани бере жатабыз. Мына эле жөнөкөй факт, мына опера балетке, Кыргыз драма театрына кишилер өтө сейрек барып калды. Улуттук маданиятка болгон мамиле кескин төмөндөп кетти. Ушул маселеге да абдан чоң маани берип, бул улуттук баалуулук катарында муну бир көздүн карагындай сактап, улам тынымсыз ойготсак жакшы болот эле. Анан мен аябай ойлондурган, мындай бир толгонткон бир чоң олуттуу маселе бар. Бул билим берүү системасы. Билим берүү системасы оңолбоюнча, мектеби болмоюнча өлкө оңолбойт. Бул акыйкат түшүнчөлөр. Эгер мектептен ыймандуу, адептүү, билимдүү бала өсүп чыкса, ошол бир 25 жылдан кийин өлкөнүн тагдырын аралашат. Алар аралашкандан ал өзүнүн ишин ыймандуу, адептүү мамиле кылат. Билимдүү мамиле кылат. Анан билим болсо, анан жаңы технология келет да. Ошол жаңы технология өлкөнү өлкүтүрөт, илгерилетет да. Ушул багытта олуттуу иштер такыр мындай бир көп маани берилбей, жалпы бир агым менен кетип атат. Мына өткөн жылы өкмөт бир кадам жасады, мугалимдердин айлыгын көбөйттү. Кадимкидей бир жылыштын илеби сезилет. Эгер мектепте мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү дагы токтотуп коюп жылдырып отурсак, сөзсүз мектепте билим берүү оңолот. Тарбия оңолот. Мектеп менен коомдун ата-эненин байланышы түзүлөт. Эгер үч бурчтукту калыбына келтирсек, анда өлкөнүн келечеги жөнүндө бир баалуулуктар өзүнүн күн тартымына келер эле. Рахмат. Мен азыр сөз берерден мурун бир нерсени айткым келет. Биз ушул жака сиздерди чогултуубуздун дагы бир максаты, албетте ар бирөөбүздүн өзүбүздүн жеке көрүүбүз бар, сунушубуз, пикирибиз дегендей, биз ойлодук элек ушул жерде улутту уюта турган билгилер келип бириксе деген бир ойдун негизинде, бир ойдун деңгээлинде биригүү башталса деген. Анткени биригүү негизи өзү 3 кадамдан, же болбосо 3 тармактан каралат экен. Эң биринчи ой бириктирет. Биз бүгүн көп айтып жүрөбүз, улуттук бир идея деп чыгаргандай. Экинчиси максат бириктирет. Үчүнчүсү баалуулук бириктирет. Ошол 3 нерсе төп келгенде, анан чыныгы биримдик келет эле да. Анан бул жерде абдан жакшынакай ойлор айтылып атат. Бизди кубандырган, биздин келечекке абдан бир үмүттүү, мындай жарык багыт көрсөткөн жакшы пикирлер айтылып атат. Азыр сөздү, кийинки сөздү Исмаилбек агайга, андан кийин Базарбай Кодоров. Урматтуу кеңештин катышуучулары, урматтуу уюштуруучулар, мен бүгүн абдан бардык ушул жерде сүйлөгөн адамдарга ыраазы болуп отурам да. Ушу мен 3-4 күн мурун ушул кереге кеңешке чакырылып калган моментте кокусунан эледим, кокусунан болгон иш. Чикемдин келгин куштардын ыйы. Эми кыргызча отуруштур, кайрылып куштар келгиче депчи. Плач перелетной птицы деген чыгармасында орусча окуп калдым, анан бир Кудай тоо деп ойлодум да. Азыркы биздин акыбалыбыз, ошол чикем кайсы мезгилде кандай жазганына мен таң калам да. Жөндөн жөн туруп эле бир кудачасы каза болот. Анан үйдүн ээси ал жака бара албай калып, ал киши жөндөн жөн эле каза болот. Анан ошондо бир жаш жигитке энеси тилек кылат, тоо кылат, келме келтирет. Балам комушчу болсун, балам атасындай ушу боз үй жасаган уста болсун. Балам тигил бир уулу согушка кеткен ошол аман эсен келсин депчи. Анан ошону бир эле моментте чикем айтып өтөт да, ошол кийин абдан атактуу комуш манасчы болуп, абдан атактуу элге таанылган адам болуп, бирок казактын талаасында эки көзү чукулуп жаткан экен да. Ал келерки тагдыры да. Бирок ошол өмүр бою унутпаптыр да, ошол моменттичи апасынын өтүнүчүн. Анан ошол эле моментте окуяны жазат. Кыргыз менен Калмактын согушунда элдер кырылып жаткан, куштардын көзү менен жазат. Мен эмне үчүн муну айтып атканым, мен ойлойм, кайсы бир мезгилде биздин акыбалыбыз абдан олуттуу да азыркы мезгилдечи. Бирок баары бир бизде абдан зор мүмкүнчүлүк бар. Эмне үчүн дегенде, биз мындан бир 100 жыл, 150 жыл мурун Достоевский айткан экен. Достоевский Европаны айткан экен, чириген Европа ойлору да, өзү да, багыты да деп. Мен да ойлойм, биз да ошондой ойго
акылга багытка келишибиз керек. Бул аларды танып, батышты же таптакыр танып, же алардын акылын, билимин албай коелу деген эмес. Баалуулуктары биздин жалпы эле керек болсо адамзатка карама каршы келе тургандай багыт кетти да. Ошол багыт менин оюмча орустарда да азыр уланып жатат. Анткени орустун кинолорун көрсөңөр бүт эле боевиктер. Бул кимди тарбиялап атат? Бул ошол эле биздин жаштар тарбиялап атат. Анан дагы мен бирдекени ойлойм, орустун мисалы бүт эстрада ырчыларын алсаңар, кечеги эле эч бир өзгөрүү жок. Кантип эле ошо жаштардан бир мыкты ырчылар чыкпасын. Бул деле өзүнчө. Орустар эң негизгиси. Биз мына бритоголовый деп коебуз. Негизи бул жакшы эмес. Көп жаштар фашисттик жолго да кетип атышат. Муну өкмөтү тийбаса, муну коомчулук тийбаса, орустар өздөрү мойнуна албаса, бул жакшылык алып келип бербейт. Жакшылык алып келбейт. Мен муну эмне үчүн айтып атканым? Бизден сырттан келген акыл, сырттан келген билим биздин баарыбызга каршы. Муну баарыбыз туура баалап өттүк да. Бирок бизде кандай баалуулуктар бар? Мен ойлойм, кантсе дагы Кудайга тоо дешибиз керек Манас эпосубуз бар. Кантсе дагы Чыңгыз Айтматовдун бүт чыгармаларын окуп чыккыла, эми турмушта адамдар өзүн инсан катары кандай көрсөтө алат? Көп компромисске барат. Бирок Чикемдин эч бир чыгармасында компромисс жок. Чикем бардык чыгармаларында адамзаттын проблемаларын абдан чучугуна жеткире тургандай айтып келген. Болгону биз ушуну жаштарга, элге жеткиришибиз керек да. Биз бүгүн мынакей ошол калыс сөз айткан, акыйкатты айткан ошол эл билгилеринен ажырап отурабыз да бүгүнкү күндө. Маселен ошо Калыгулдун жакшы сөзү бар. Туура сөздө тууган жок, тууганчылык биде иман жок деген. Мына ошол канча жыл өтсө дагы айткан сөзү бүгүнкү күндө ушул актуалдыгын жоготпой келатат. Мына биздин жетекчилерде мына ошол Калыгулдун сөзүнө тете жетекчилердин болбой жаткандыгы мына ошол биздин мына бүгүнкү көтөрүп аткан проблемабыздын бир өзөгү болсо керек. Анан экинчиден дагы мен ойлондурган нерсе педагог катары мына биздин аталар айталар эле. Балам, байлыктын булагы эмгек деп. Эмгектен бирөөдүн тиги дүйнөсүнө көз артпа, жана башка ушундай сонун бир акылдарды айтарлар да. Азыркы жаштарда эмне? Байлыктын булагы эмгек эмес, байлыктын булагы бийлик болуп калды да. Окууну бүтсөм, кандай жол менен болсо да бийликке жетсем, анан байлыкка ээ болсом деп. Мына ушу дагы мына бизди бүгүнкү күндө ушундай ойлондо турган нерселер да. Анан мен эми сөзүмдүн аягында мына бүгүн жогору жактагы 3 чыгып сүйлөгөн ошол инсандардын докладын окуп отуруп, мен абдан өзүмчө ичимен ыраазы болдум. Менин баамда бүгүн ошол кыргыз эли, кыргыз улуту ушундай бир чарчоонубу же болбосо бир ооруну башынан өткөрүп атат да. Эгерде биз мына бүгүнкү айтылып аткан ушул идеяларга баш кошуп, биригип, ушундай бир жакшы бир алдыга кадам жасасак, мен ойлойм, ошол оорудан же болбосо чарчоодон бир аягыбыз го деп. Рахмат силерге. Азыр сөз Кадыржан мырзада. Сиздерди билгидеп бул жерге чогултуп, баарыбыз чогулуп отурабыз. Ушу билгилерден көп маселе, көп нерсеге байланыштуу экени тастыкталып отурат да. Мына ошол билгилер көсөмдөр менен дагы билгилер сүйлөшүп тил табышат деп. Букара эл менен дагы билгилер сүйлөшүп тил табышат. Эгерде билгилер бириксе, жалпы эл биригет деген маселе болуп атат да. Ошол себептен мына бүгүн абдан аксакалдарыбыз жогору жакта сүйлөгөн билгилер жакшы ойлорун айтып атат. Ал ойлордун ичинен ушу билгилер кантип биригет деген суроого ой толгоо жүрүп атат да. Дагы ушу билгилердин мына бүгүнкү ушул жердеги отургандардын ойлору эгерде биригип, андан ары иш улана турган болсо, жалпы кыргыз элинде биригүү болот деген үмүт бар да. Мен ушул айтмакчымын. Себеби эгерде биз ушул жердеги чогулгандардын бир тобу ушундай ойго келип бириге алсак, андан ары дагы
биригүүгө жол болот деп ишенем да. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Мурат агайда. Урматтуу бүгүнкү кирээ кеңештин катышуучулары. Бүгүн биздин аксакалдар сүйлөп жакшы сөздөрдү айтып кетти. Бул аксакалдар күйүп бышып ушу Кыргызстандын келечеги деп дайыма эл астында сүйлөп жүрөт. Бул натыйжасын берип атат деп мен ойлойм. Себеби жемиши бар бул сөздөрдүн. Бирок мен мисал кылып айтып кете элем. Мен өзүм ИИМдин ичинде күзөт кызматынын ардагер кеңешинин орун басары болуп эмгектенем. Анан ушул Багдөлөт коому менен 2010-жылы таанышып, ушу фонд эмне иш аткарып атат, эмне багытта жүрүп атат деп изилдеп көрсөк, ушу фонд ушу улуттуу өнү өссүн, жаштар мекенчилдик патриоттук сезими курчусун деген иштерди жүргүзүп атыптыр. Анан биз ушул ИИМдин ичинде күзөт кызматкерлери 5000-дин дерегинде түзөт да саны. Анан ушул милицияларга ушу Багдөлөт фондусу менен бүгүнкү күндө 56 лекция маек түрүндө өткөрдүк. Кудай буйруса ушул жемиштүү болуп атат. Себеби биздин мындайча айтканда жана айтып атпайбызбы, көсөмдөр, билгилер, анан букара эл деп. Мына милиция кызматкерлери аткаруучу орган. Ушул биздин каада салтыбызды, нарк төлөттөрүбүздү, биздин кыргыздын баалуулуктарын өтө түшүнүүгө тайык экен. Азыркы күндө ушу жөнүндө Багдөлөт фондусунда 20-дан ашык темасы бар экен. Ошолордун бир топ темаларын ошол балдарга айтып берип, бүгүнкү күндө биз ардагерлер сезимибизде сезип атабыз. Ушу балдарда кичине өзгөрүү бар. Эми ата мекен үчүн кызмат кылып атышпайбы бул балдар? Ошо ата мекениме кызмат кылам деген сөзүндө өзгөрүү бар го деп мен өмүр бою ошо милиция кызматын иштеген адам катары айтып атам да. Азыр ушу суу сап калган кез экен да. Ушу азыркы биз өзүбүздүн тармагыбызда ушу ишти алып барганга аракеттенип аябай чоң күч жумшап атабыз. Ушу жемишин берип атат го деп ойлойм да. Себеби бул жерде көп сөздөр айтылып атат ушу улуттук маселелер жөнүндө. Анан мен ойлоп атам да, ушундай уюмдар көп болсо экен. Мелис мырзага, Багдөлөт фондусуна чоң ыраазычылык билдирем. Баатырдын тукуму сөзсүз түрдө баатыр болот. Генетиканы да ойлошубуз керек. Жаачы мергенчилерден, кыргыздын жаачыларынан илгери бүт баары коркучу экен. Кытайдын баары тең кыргыздын мергендери деп. Ошо мергенбиз жааткандан кыйынбыз дейбиз. Бирок бир дагы спортсменибиз жок ок атуу боюнча. Каршкырдатып атабыз, илбирстатып атабыз деп мактанабыз. Жааткандан укмуш болчу деп мактанабыз. Бир да жааткан спортсменибиз жок. Бир дагы ок аткан мергенчибиз жок. Ошо мергенчилердин тукумунан сөзсүз түрдө мергенчи чыкмак, балбандын тукумунан сөзсүз түрдө балбан чыгат. Сайыпкердин тукумунан сайыпкер чыгат. Мисалы, Кемел Байке турат, ушу сайыпкер. Ушу жоргонун кандай тапташ керек, жоргонун сыры кандай болот, ошонун баарын тең Кемел Байке китеп кылып жазып, элдин баарын айтса, ошо элдин көбүнүн көзү ачылат эле да. Ар бирибиз салым кошсок, биригүү үчүн, бир ынтымак үчүнчү. Себеби азыр дүйнөлүк ыргакта биз коңшулардан көп жерден артта калып атабыз. Тажикстандан, футболдон, спорттун көп түрүнөн Тажикстандан да калып атабыз. Граждандык согуш болгон өлкөдөн. Ошол себептен баарыбыз эле көкүрөк койгулап, момундай кыйынбыз, бул тармакта мынтебиз деп айткан менен бир салым кошсок, мына Лондон олимпиадасы турат, Сочи олимпиадасы турат. Ошо биздин мигранттардын баарынын балдары Россияда жүрүшөт. Ошо Россиянын спорт базаларынан спорттун кышкы түрлөрү боюнча даярдап койсо болот да. Ошол демилгелердин баарын колго алсак, ушундай бир салым кошсок да, бул нерсегечи биригүү үчүн салым кошсок негизиненчи, конкреттүү түрдөчү. Анан
мен өзім жалғыз демилген менен спорт дене тарбия деген энциклопедия чыгардым. 3 жыл материал чогулттум, 3 жыл. Ошондой ар бириңиздерчи, ошол тармактар боюнча элечи. Мисалы айылчы байке экономика боюнча эмгектерди жазып жүрөт, экономика боюнча чоң иштерди кылып атат. Ошондой ар бириңер салым кошсоңор биригүүгө. Мисалы журналисттер коомду иритип атабыз, чындыгындачы көпчүлүк учурда журналисттерчи. Ошол жана бирөөнүн заказной материалдарын жазып атабыз. Журналисттерди илгери ушул улуттук университетте бир гана бөлүм бар болчу, бир гана 25 гана киши республика боюнча тандалып алынчы. Азыр журналистика дегенчи ар бир жогорку окуу жайда журналистиканы окутуп атышат. Алар кимдер окутуп атат? Аны белгисиз. Ошол тандалган мына Мати Саков агай сыяктуу, Баймеже сыяктуу тажрыйбалуу кишилер окутуш керек журналисттердичи. Ошолордун жанрларынан баштап, көркөм каражатынан баштап, сөз менен иштөөнүн баарына ушундай тажрыйбалуу кишилер окутуш керек. Ал болбосо журналисттердин баары эмне деген болуп атат? Коомду иритип чиритип аткандар журналисттер, кээде журналистмин деп айткандан уяласың. Ошон үчүн силердин демиңерди колдоого татыктуу рахмат. Ар бирибиз салым кошолу биригүүгө. Рахмат. Анда эмесе урматтуу биздин улуттун уюткусу билгилер аттуу керек кеңештин катышуучулары, бүгүн ушул жерге келип, ар бириңиздер асыл ой пикириңизди, муштарыңызды ортого коюп, ошол жерден ар бирибиз кайдык албай ой толгоп, бир ой жоргобуз менен сынашып дегендей, бир асыл нерсе жаратканга аракеттин башы болду деп мен эсептейм. Биз жаштар жогоруда дагы баса белгиленип айткандай, сиздер бизге багыт көрсөтсөңүздөр, биз ошол жолду чапканга даярбыз. Сиздер бизге акыл берсеңиздер, биз силердин жолуңуздарды улаганга даярбыз. Ошондуктан дагы бир жолу силерге кайрылып бир сунуш айтмакчыбыз. Эгерде бүгүнкү ушул жерде айтылган ойлор силерди кайдыгер калтырбаса, анда дагы бир убакыт өтөт, мөөнөт өтөт, бир ойлонуп, толгонуп, дагы кандай бир асыл сунуштар болсо, ойлор болсо, дагы бир байланышып туруп, мүмкүн ушул ойду мындан аркы улай турган кийинки кадамын таштап, ушу чындап эле эгер биз элибизге биримдикти, бирдиктүүлүктү кааласак, элибиздин өнүп өсүүсүн тилесек, анда биз ишти өзүбүздөн баштайлы деп туруп, ушу жогоруда Кабыл агай айткандай, ар кимибиз өзүбүздүн жеке салымыбызды ушул жерге ой болобу, иш болобу, же жакшынакай сунуш пикир болобу, ошону бир чогуу чараны бир нерсени уютуп, бир жыйынтыктуу ишке келсекпи деген тилек менен бүтүп баарыңыздарга кош айтмакчыбыз. Келип бергениңиздер чоң рахмат. Бүгүнкү улуттун уюткусу билгилер керек кеңешин жабык деп жарыялайын. Биздин чакан чайыбыз бар эле, ушул жерге келип даам сызып кетиңиздер. Жана кийим илген жерибизде келип тарабай туруңуздар. Адамдын жашоосу үчүн үй бүлөсү, коомдун тынчтыгы менен ынтымагы жана кайсыл жагдай болбосун кечиримдүүлүгү зарыл. Бул алмыстактан бери келе жаткан чындык. Ошол чындыкты орто жерден майдалап жибергенбиз. Соңку жылдардагы тагдыр чеччү окуялардан кийин, албетте, Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин 2012 жылды үй бүлө, тынчтык, ынтымак жана кечиримдүүлүк жылы деп жарыялашы орундуу кадам. Бул маселелердин тегерегиндеги кереги кеңештер дагы далай уланат деп ишенебиз.